Мен Адахан Кесебаев сөзін тақтап айтып қояйын толықта. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Ошол жерде теги Адахан Мадумаровга Кемсанбаевичка туура эмес кээде атака болуп жатат. Анткени бул кыргыздын жери болчу, сен аларга момунтип берип койгонсуң, алып койгонсуң деген кирне да коюлуп атат. Ал эми андай болгон эмес. Жогорку кеңешке киргенби айтыңызчы? Кирбейт ал жогорку кеңешке, протокол кирбейт жогорку кеңешке. Өтө сабатсызсыңар, билесиңби? Окуй албайсыңар да ошон үчүн. Ошон үчүн момундай болуп шпаргалка көтөрүп жүрөсүңөр. Мадумаровду дагы күнөөлөп чыгышты. Ошол убактагы түзүлгөн протоколдун негизинде. Анан ушул тууралуу айтсаңыз. Мен ошол 2008-жылкы жөн 2008-жылы түзүлгөн протоколду мен мындай наизусть билем. Ошол убакта мен Баткен чегара отрядынын жетекчиси болгонмун. Ушул документтерге кол коюлуп атканда, ушул процесс жүрүп атканда ошондо мен Адахан Мадумаровдун ошол кездеги аткаминерлер менен бирге жүрүп, ошол исторический моменттердин күбөсү болгонмун да. Анан өзүм жеке оюм бул жерде ошол кезде эч бир кыргыздын аткаминери менмин деген чиновниги бизде жол салынып аткан билесиздер, Кытай Чайнарод деген компаниясы Баткенге 25 километр Баткен, Актатыр, Ортобоз, Актатырды 25 километр жол салып аткан. Именно ошол 275 метр жерге келгенде эч бир жетекчи өзүнүн мойнуна ошол жоопкерчиликти алган эмес. Бир гана мен эркекмин, мен чиновникмин деп Адахан Мадумаров мойнуна алган. Мен өзүм көргөн нерсени айтып атам. Уккан эмес, көргөн нерсени. Мойнуна алып туруп ошол кезде да чоң көлөмдөгү мындай конфликттер болгон. Ошону ордуна салып, маселени чечкен мен ойлойм туура жагына. Мен баягы бирөөгө жагынып же бирөөгө жагынбай сүйлөштү, жаман көрөм. Мадумар ошол кезде мен оюмча ишке жараган. А эгерде бул нерсени бардыгы эле билет болуш керек, коомчулук деле кабылдап калды ошол кездеги Мадумаровдун чечими туура болгонун, Кыргызстандын пайдасына чечилгенин. Эгерде туура эмес чечилген болсо, ушундай арадан 10 жыл, 11 жыл убакыт өткөндөн кийин ушул маселенин козгогонун кандай кызыкчылыгы бар эле? Эми ал жерде биз 275 метр жер боюнча болот. Мост, аяк Ортобозго чейин жеткен жер мен толук кандуу билем да. Ошол жер эми бизге 49 жылга баягы символическая оплата дейт, $1 берилген жер да. 49 жылга берилген 2008-де эсептесеңиздер. Эми ал жер эми 275 метр жер. Жок, мен сурайын дегеним жанагы учурдагы коомчулукта бийлик тарапы кандайдыр бир тараптардан Адахан Мадумаровду күнөөлөп атпайбы ушуга депчи. А эгерде туура эмес болсо эмне үчүн учурунда айтпай? Мен оюм уктуңуздар. Ооба, биз Мадумаровдон өзүн сурадык. Сизден эксперт катары сиздин оюңузду сурайлы деп атасыз да, ушул маселени бүгүнкү күндө козгоонун канчалык зарылчылыгы бар эле? Атты алгандан кийин аны өлтүрүш керек деген нерсе барбы? Баягы өзбек менен аял менен отурса, бирөө ат менен минип кетип атса, мен ушунча акчам болсо, мен ушул атты, ушундай ат алып минет элем десе, анан эмне кыласың, мен сага учкач болот элем аркасынан десе, катын урган экен да, сен атты арактатып коесуң деп. Атты алыш керек, анан өлтүрүш керек. Бүгүн деген буну айтайын деген себебим, өздөрүнүн кетирген катачылыгын кээ бир адамдарга шылтоолобош керек. Мен күн карама же болсо 200 болгум келбейт. Ошол кезде ошол жерде турган губернатор болобу, бардыгы болобу, кош колдоп, кол чабып, Адахан Мадумаров туура жумуш кылдыңыз деп туруп бетине нөө бергендер болгон. Кыстырма кошуп коеюн да, азыр сен бир нерсе көтөрбөдүң бу Мадумаровдун маселеси, ал ушу берип койгон экен, анан ошонун негизинде иш бузулуп калган экен дегендей Сөздөр болуп атпайбы? Намерение мен ойлойм, бул бүгүнкү жана кечээки бийликтин алсыздыгын өзүн өзү актануунун жолу катарында караш керек. Эмне үчүн? Бир Мадумаровго окшогон чиновник ал маселени чечкенге анын ыйгарым укугу да жок. Юридикалык укугу жок, туура. Юридикалык укугу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Ал эч кандай күчкө ээ эмес. Бул биринчиден.
Экинчиден протоколдор көп түзүлөт. Ар бир жумушчу топ иштегенде бир протокол түзөт. Ал протокол ишке ашабы, ашпайбы? Ал парламентке келип, президент тарабынан бекилип, парламент тарабынан мыйзам катарында бекилип, ошону менен чечилет. 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Анын чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды ал жерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белгилеп деп колду койдуруштук меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды баары күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Но ошол документ эгерде ал ратификация болуп теге жогорку кеңештен өткөн болсо, бирок ошондо эч кандай күчү жок деп айтып атпайбы Адахан Мадумаров өзү? Абдан жакшы күчү жок болсо, анда абдан жакшы. Муну анда жогорку кеңештен жокко чыгартылыш керек да. Жок, эми карап жокко чыгырсам деген тажирибе. Бирок азыр эми баягы ташка тамга баскандай кол тургандан кийин, протокол тургандан кийин мен ошо ташка мен ошо кол коюлганда. Ушул суроону азыр бизге соц тармактан да берип атышат да, ошол сиз коопсуздук кеңештин катчысы болуп тургандагы протокол. Мирлан мырзага суроо берейин да. Протокол деген эмне? Протокол деген бул сүйлөшүүнүн алдында түзүлүүчү келишимге чейинки ой максат. Бул келишимби? Бул келишим эмес. Келишим протоколго таянып бүгүнкү күнү убагында Собездин жетекчиси Тажикстандын жерин биз Кыргызстан ижарага алалы. Собездин жетекчиси ким болот билесизби? Собездин жетекчиси мамлекеттик кызматкер болот. Собездин жетекчиси президент болот. Мадумаров президент боло элек. Коопсуздук кеңешинин катчысы деп аталат ал кызмат. Бул биринчиден. Эми ал боюнча силерде маселе жок, силерде айырмасы жок да.